радиосунда күндүн тартибинде программасы. Бүгүн өзгөчө тема менен чыккан турабыз. Жогорку Кеңеш депутаты Камиля Талиева студияда мемонда. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат. Анткени акылдын ээси ата, эстин ээси эне деп айтылат экен. Ушул атадан дагы энеден дагы чоң үлгү алган Исхак Разаковдун кызы менен таанышып келдиңиз. Ал абалынан кабар алып дегендей ушул жаатта сөздү баштап берсеңиз. Арбаңыздар. Эң оолу кичине тактоо киргизип коеюн. Таанышканым жок, ал киши менен катташып эле турабыз. Биз эми лейлектиктер баарыбыз эле ал киши менен дайыма Москвада жашап турган учурда деле ал киши менен дайыма кызматташып, мындай көңүл буруп турдук да. Былдыркы жылы дагы ошол төраганын атынан Элмир эжебизге ушу акчалай көңүл буруп, майрамда сыйлык мындай сыйакы сыяктуу кылып туруп кичине көңүл бурганбыз. 100 миңдей. Быйыл дагы ошол төраганын атынан кече күнү барып, эми быйылкы жыл президентибиз өзү Камчы Кыдыршайыч экөө үй алып берип, мына баягы жарандыкты берип, паспортторун берип, баласы экөө, Берк экөөнү. Анан ошо үйүндө өрлүктөп бардым, кече күнү бара элек болчумун, үйүнө барып, анан ошол майрамын куттуктап төраганын ошо өзүнүн фондунан 100 миң акча бөлүп берди эле. Мен кат жазып төрагага. Анан ошону берип, эжени куттуктап келдик. Эже эми 80 жаш курагына чукулдап калды. Бирок абдан акылы тунук, абдан эми кандай болгон күндө дагы кыргыздын кызы да эли жерине келип, ушундай кубанычы койнуна батпай, үйү кубанычка толуп отуруптур. Анан ошо эли журтуна ыраазы болду, президентке ыраазы болду, Камчы Кыдыршайычке ыраазылыгын айтып бүтө албайт, чек жок дейт, кубанычымда чек жок деп. Анан эли журтумуз сагынып дейт, мына бул жердин наны, сүтү, майы, каймагы баары, эти баары ушундай өзгөчө нукура деп абдан кубанып кабыл алды эже. Ушундай улуу адамдардын батасын алууда сиз кандай мамиле кыласыз? Мисалы, кээ бир учурда бата деген бар, кээ бир учурда каалоо деген бар да, тилек. Ошондо адатта мындай бата менен каалоону айырмалап билген учурлар болот экен. Сиз кандай деп баалайсыз? Албетте, кыргызда жакшы сөз бар да, бата менен эл көгөрөт дейт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Чынында батанын мааниси өтө терең. Дайыма кыргызда айтат го, баталанып тур дейт, бата алып тур, баталанып тур дейт. Мен да ошол бала кезден эле ошол чоң энем, тайынем менен, ошол тайынем менен чоң энемдин ортосунда ошол эрке небереси болуп эркелеп, бири көчөнүн арка өзүндө, бири берки өзүндө. Анан тиги ортодо абдан эми небере деген небере да, анан ошо эки байбиченин тарбиясын алып, анан ошо кишилер дайыма ошентчү да, балам баталанып тур, бата алып жүр деп ошол кулагыбызга куттай уюп калган. Ушу бала кезден эле бирөөнүн жеңилин жерден ала калсак дагы мындай баягы карыздар боло калгандай болгондо батаңызды эле бериңиз деп, башка эчтекени мындай бир милдет кылбастан батаңызды эле берип коюңуз, ошодон өткөн байлык жок деп эле бата алып жүрдүк да. Анан бул эми биздин каныбызга сиңген улуу мындай бир биз ыйык туткан бул символикалуу, бул бата деген бул керемет мындай биз үчүн ыйык нерсе. Ошон үчүн кече күнү чынында мен да барып Элмир эженин батасын алдым. Абдан ошондой тиги чын дилинен бата берди. Эли журтум тынч болсун деп, анын ичинде кызмат кылгыла элге деп ошондой бир бата алып келдим мен. Эми анан кыргызда жакшы сөз бар. Кыздын 40 чачуулук деп, бул бизге салтыбызда бул жаныбызга ширелешип калып, ушул эми бизде мына кыз баланы төргөт көрүп сыйлайт. Эже эми ошол төркүнгө келди да, кыргызга төркүнүнө келип, анан күн жылыса ошол Исфана, мурунку аты Исфана, азыр Разаков шаары болуп калды, Лейлек районунун борбору. Ошол атамдын аты коюлган ошо Разаков шаарына барып келемин деп кубанып отурат. Анан бир топ ошол маселелердин төгөрөгүндө сүйлөштүк. Кыскасы бүгүнкү күнү эже да Кутман Куракта, Кудай буйрса мына аркы жылы, кийинки жылы Разаков атабыздын юбилейлик жылына даярдыктар көрүшүбүз керек. Ошолордун төгөрөгүндө сүйлөштүк. Негизгиси бата десеңиз, мен ошо эженин ак батасын алып келдим, ошону да кошо айтып койгум келди.
Рахмат. Негизи ошол бата алыш үчүн ошол бата берип аткан адамдын ыраазычылыгын алуу Албетте. биринчи кезекте милдет Албетте, экен. албетте. Каалоосу жөн гана сиз адамды ыраазы кылбай туруп эле мындай тилек айтылса, демек ал каалоо болуп калат. Ал каалоо болуп калат эми албетте. Батанын ролу зор да, батанын ролу зор. Бата ыйык. Эң сонун баягы мына ушул 8 март жалпы аял затынын майрамы алдында маяк куруп атасыз. Дагы бир жолу сизди майрамыңыз менен куттуктайлы. Жалпы аял затынын коомдо коргоолуу жөнүндө да сөз кыла кетсеңиз, себеби жакында мына жогорку кеңеште доорду өзгөртүүдө аялдардын салымын белгилеген өзүнчө бир чоң жыйын болуп өттү. Ооба. Албетте коомдо эми бул адамзаттын бул жер планетасындагы адамзаттын жашоосунда бул табигый мыйзам, бул аял эркек эриш аркак. Бул аялсыз эркекти, эркексиз аялды элесе. Тукум уланууда бул табигый. Анан ошонун ичинде дагы табигыйлуулук да. Ошонун ичинде дагы коомдо аялдын ролу өтө зор. Ушу бекер айтылбайт да, биздин кыргыздын сөздөрү эми ал эч бир кынтыгы жок. Электен өткөн турмуштук тажрыйбанын элегинен өткөн кынтыгы жок керемет сөздөрүбүз бар да. Аял козголсо алам козголот деген. Анан аял киши ошол коомдо биринчиден коомго мыкты адамды тарбиялап берүүдө, адамды, баланы тарбиялоодо эненин ролу эми илимде далилденген 80% деп жүрөт, 75-80% эне тарбиялайт баланы деп. Эми бул эмне деген пайыздык көрсөткүч? Бул деген толук кандуу баланы коомго мыкты адам катары, мыкты личность кылып тарбиялоодо эненин ролу зор да. Анан бул бир этек баланы ошол мына биз билебиз бала кезден. Ошол ар бир үй бүлөдө 8ден, 9дан, 10дон бала болчу да. Мындай аз баласы аз үй бүлөлөр чанда болчу да. Анан ошол бир этек баланы эрежеге жеткирип, окутуп, элге кошомун дегенде аял өмүрүн арнап койчу экен да. Ойлоп көрсөк, энелерибиз жашабаптыр деле да мындай бир өзү үчүн делечи. Өзү үчүн өмүр бою эле мына турмушка беремин деп жанагы себин даярдап мен өзүбүздүн биздин электе кыз бериш өтө татаал болчу. Ар бир биз 5 кызбыз, 5 кызбы, 10 кызбы, ар биринин өзүнүн себеби болчу. Аны дайындачу, окутчу, деги эле койчу, төрөсө чуркап, деги эле эне өзү үчүн жашабаптыр да. Мындай алганда эне бала үчүн жүрөгүн берет деген ушул да, туурабы? Анан эми андан сырткары анан коомдук иштерде болгондой мамлекеттик иштерде аял киши иштебеген тармак болбосо керек. Медицинада дүркүрөп мына илим билим тармагында бир мындай чоң дүркүрөп бир чоң баягы күчтүү бир көтөрүп жүргөн аялдар түрдүү түмөн тармакта мен күлөм. Ошол көмүр чыгарган жанагы шахтада забойщик болуп эле иштебесе керек аял киши, бирок турмуштун забойщиги да аялдар. Турмушту тимеле жерди кандай көмүр казыш татаал болсо ошондой жүктү аял киши көтөрөт да. Анан аялдын өзү төрөшү өзү эмне, аялдын бир ажалы төрөттөн деп койгон бекер эмес да, өлүп тирилет. Чынын айтканда. Анан бүгүнкү күнү коомдо дагы эми мына биз парламентте ошол эл өкүлү ошол 90 депутаттын ичинен 20 аял. Албетте бул мыйзам боюнча эми 30% бир мындай же аял же эркек, бир эле аял 30% аял болсун деген эмес жок аерде. Аерде гендердик баланс деген эле бар да. Аялбы, эркекпи 70% ошол бир жыныстан, 30% бир жыныстан болсун деген биздин сонун мыйзамыбыз бар. Анан гендерлик теңчилик дегенде 50-50 болуш керек эле да. Эми биз ошол 30%га да каниет кылып, 30% да чыкпай калып атпайбы эми парламенттечи. Анан эми бул биздин бир чети шайлоочулар менен иштөөдө эркектердин мүмкүнчүлүгү бизге караганда жогору, аны баарыбыз билебиз. Парламентте ошол 20 аял болсок дагы бүгүнкү күнү коомдогу социалдык маселелердин ичинен эң аялдардын укугу, аялдар маселеси, балдар маселеси, мына жөлөк пул, пенсия, пособие деги эле ошол чыңк эткен социалдык маселенин баарын биз аялдар мына мыйзамдарыбыз мына эртең мен ошол аял батыр энелердин жанагы сыйакысы бар го 1000 сомдук. Ошону өкмөт өзүнүн чама чаркына карап ушуну көтөргүлө бир 5000 сомго чейин көтөрүп койсо сонун болот эле. Токтом долбоорун эртең алып чыгып атам. Бул бир мисал катары. Анан жөлөк пулубуз мына бул абдан коомчулук колдоп аткан 3 жашка чейин бала ошол тиги 70%дик конституцияда жазылган биздин жанагы жашоо минимумунан төмөн болбош керек деген
берене бар, 40-чы берене. Ошодогу берене аткарылсын деп биз эми азыр этап менен жасайлы деп 70%дан кем эмес пособия чегерилсин деп атабыз. Алтын бала деп 3-чү балага берилсин деп. Ал эми эсептеп көрсөк 4200-4400га чейинки мындай балага ошо балага берилүүчү ал эми баягы берки жөлөк пул эмес, ал өзүнчө бул камкордук, мамлекеттин камкордугу катары бир сыйакы сыяктуу да, балага камкордук көрүү бул. Бул келип туруп демографиянын биз үй бүлөнүн жанагы кедей бай дебей туруп, бул жерде статусу жөнүндө сөз жок. Бул жерде демографиялык маселени чечүүдө биз баягы стимул берүү аялдарга көбүрөөк төрөлсүн. Кыргыз мамлекетинде бул эми биздин конституциябызда жазылып турат да, эл мамлекеттин байлыгы деген. Байлыгыбыз көбөйсүн деп атабыз да. Ошого карата болгон мындай бир камылга да бул. Эң жакшы, мен суроо бергиче сиз ушул суроолордун баарын жооптор менен коштоп койдуңуз. Эми алдыда майрамдык куттуктооңузду жалпы энелерге арнасаңыз. Жалпы эми баягы өлбөгөн жанга жаз келер деп, жазга Кудай буйрса түгөл чыкты, эли журтубуз менен аман чыктык дегендей. Анан жаз келгенде жаз майрамы мына март айы толук эле мына жаз майрамында күндө майрам болуш керек. Күндө жаз майрамы менен катар аялдардын эл аралык майрамы утурлап майрам келди. Мына ошол кызуу куттуктаймын жалпыңыздарды, жалпы Кыргыздын асылзада айымдарын, ак элече энелерин, кымча бел кыз келиндерин куттуктайм. Ошол үйдүн баарысына бир гана нерсе, бактылуу эне. Бактылуу эне дегендин ичине баары кирет да. Баарысы бактылуу эне болсун. Рахмат дагы бир жолу, сизди ушул келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Элдин арткан ишеними дайыма ийгиликтер менен коштолуп актала берсин. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында Жогорку Кеңеш депутаты Камиля Талиева менен жолугуша алдыңыздар. Саламатта болуңуздар.